Азык Сокеев климаттык шарты кыйла катал Нарын облусунда багбанчылыкка чыйыр салгандардын ана башында турат. Ал 40 жылдан бери өзү мекендеген Куланак айылындагы Чакан бакчасына жашыл чанын жана мөмө жемиштин бир нече түрлөрүн өстүрүп, арпа, буудай, чөптү гана эгишкен жердештеринин бир чети таңданууларын, бир чети суктанууларын жараткан. Учурда анын коросундагы алмалары, өрүктөрү, карагаттары түшүмдөрүнүн көптүгүнөн шактары жерге чейин ийилүүдө. Төккөн мээнетинен улам эл эмгегин жердин жебестигине толук көз жеткен ал чарбачылыгын кеңейтип, буга чейинкилерин дагы жаңылары менен толуктагысы бар. Астында бир огородум бар, чөп ажер. Ошол жерди бүт карагат кылсам деген оюм бар. Ошо баары келип эле каражатка такалып калат экен. Кайым каражатым жетсе, аны бүт ошол жакта карагат кылам. Ушул огороддон алган чөптү карагат эле мөмөсү актап атат. Ошого сатып алсам деле болот экен. Куланаклык бул багбан башкалардан агротехникалык эрежелерди мыкты өздөштүргөнү менен өзгөчөлөнөт. Ал баарынан мурда өстүргөндөрүнүн экологиялык тазалыгын талаптагыдай сактоо үчүн жерди мал кыгы менен азыктандырат. Айтымында мындай табигый жер семирткичти алыстан издеп ора тартпайсың. Экинчиден минералдык заттарга бай. Ал эми жашылча жемиштерин ар кандай зыянкес жанттардан коргоодо кадимки эле кумурска уюктарын колдонот. Ар кандай химиялык дары-дармектерди алмаштырышкан алар баардан мурда алма өрүктөрдү курттардын түшүнөн коргойт. Кумурска алманы санитар деп коет экен. Ушуну атайын алып келип 3 жерге таштаганбыз. Көбөйдү. Анан мына бул алма жанында турган алмада мына бир да курт болбойт. Анткени кумурска мунун куртун терип кетет экен. Бир да алма курттабайт. Муну кумурсканын уюгу бар. Эле чукул алмаларын курттабайт такыр. Азык Сокеев быйыл тажрыйба иретинде баклажан менен болгар калемпирин эккен эле. Көбүнесе ысык температураны жактырышкан алардан да кең кесири жетерлик түшүм жыйналууда. Жакшынын шарапаты демекчи, жогоруда ийгиликтер бир гана малчылык жана дыйканчылык менен алектенип келишкендердин ыкчыларын ойготуп, багбанчылыкка кадам таштагандар байкалууда. Бул багбанчылыкка өтүү биздин Нарын элине бул массалык түрдө болбосо дагы өзүнүн керектөөсүнөн ашык болсо, өзүнүн үй семейный бюджетине киреше алып келүү максатында дагы пайдалуу десек болот. Ал эми Кочкор районунун Исакеев айылындагы 3 гектар аянттагы алма бактан жыйналгандар калктын аярлуу катмарын социалдык жактан колдоого жумшалмакчы. Ниет жакшы болгондуктанбы, көчөттөрү мындан 3 жыл мурун Коңушлаш көл кылаасынын түп өрөөнүнөн алынган алардын өнүмү купулга толоорлук. Адистердин пикирлеринде мындай жагымдуулукка тамчылатып сугаруу ыкмасынын колдонулгандыгы себеп. Тамчылатып сугаруу максатында бассейн куруп бердик. Бириккен Улуттар айылынын азык-түлүк программасына долбоор жазып, ал жерде да бир 20 киши иштеди. Ал жерде да ун май менен камсыз болушту. Карагаттарды жакшы сорт белорусский сладкая деген карагаттарды отургузуп бердик ушул проект долбоорунун негизинде. Анткени облуста мындан 5 жыл мурун багбанчылыкты жайылтуу көзөлгөн мөмө жемиш кластери боюнча күтүлгөндөй начарлардын жаралбай жаткандарын жашырып кереги жоктур. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын, Кочкор райондору.